Урматтуу партиялаштар, урматтуу бүгүнкү биздин ачык Акшумкар партиясынын конференциясына чакырылган биздин атактуу меймандарыбыз, агайларыбыз, эжелерибиз, саламатсыздар. Сиздер менен учурашып бүгүн, көрүшүп жатканыма мен абдан кубанычтамын. Жана эң негизгиси ушул биздин чакырууну кабыл алып, биздин конференцияга келип бергениңиздерге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Бүгүн биз партиянын ачык конференциясын өткөрүп жатабыз. Алдыбыздагы так максаттарды бүгүн сүйлөшүп, пландарды түзүп, Акшумкар партиясынын келечектеги кадамдарын тактап сүйлөшүп алалы деп. Алгач болуп мен сөзүмдү баштаарда дүйнөдө болуп аткан глобалдашуу маселесине кыскача токтоло кетсем. Өзүңүздөргө белгилүү болуп аткандай, азыр бир күнүбүз 10 күнгө тете болуп турган күн. Дүйнөдө абдан чоң чакырыктар болуп атат. Абдан чоң чакырыктар болуп атат. Мынакей карап көрүңүздөрчү. Иракка чыгыш, жакынкы чыгыш, Түркия, Сирия, Араб өлкөлөрүндө болуп аткан окуялар ар бирибизди тынчсыздандырып жатат. Биз дүйнөдө кандай окуялар болуп атат, буга кун коюп көз салып отуруп атабыз. Чын айтыш керек, ушул жакынкы чыгышта мына согуш болуп атат. Терроризм, экстремизм күчөп, көчөңкүлө бейпил жаткан Батыш Европа, батыш мамлекеттери бүгүн тынчсызданып, аерде тынымсыз теракттар жүрүп атат. Мына ушундай глобалдашуу чоң учурда албетте биз өзүбүздүн келечегибизди, ички саясатыбызды, тышкы саясатыбызды так ачык аныкташыбыз керек. Албетте биз кошуна өлкөлөрдө эмне болуп атканын кунт коюп карап атабыз. Мына Өзбекстанда болуп өткөн шайлоолорду, келген президенттин жүргүзүп аткан жаңы саясаты, Кытайда болуп аткан өзгөрүүлөр, Орусиядагы кризис, президент Путиндин жүргүзүп аткан саясаты, мына көчөгөн эле Казакстандын президенти жарыялаган саясий реформалар албетте бизге түздөн түз келечекте өзүнүн таасирин тийгизет. Мына АКШда болуп өткөн шайлоо, Трамптын жүргүзүп аткан бүгүнкү саясаты, мунун баарын тең биз эске алышыбыз керек. Мен буга кыскача гана токтолуп кеттим. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндө дүйнөдө чакырыктар абдан көп. Опурталдуу окуялар болуп кетиши дагы күтүлүп атат. Мына Сирияны азыр толук эгерде террорчулардан бошото турган болсо, мына биз ачык билебиз. Афганистандын түндүгүндө ошолор топтолуп турат. Биздин жакын чегарабызда. Мынакей эртең биз менен чектеш мамлекеттерде ошол террористтердин тобу болуп атат. Биз булардын баарын тең эске алышыбыз керек. И муну биз коопсуздукту бекемдеп, анан кийин шериктеш жана Шанхай кызматташтык өлкөлөрү менен, ошол эле ичинде ОДКБ менен биргеликте өзүбүздүн коопсуздукту алып калышыбыз керек.